Улуттук онкология борборунда дарыланып жаткан жаранга өз убагында жардам көрсөтүлбөй калгандыктан тилекке каршы кайтыш болду. Маалыматка ылайык бейтап реанимацияда дарыланып жаткан. Түштөн кийин бейтаптын кан басымы төмөндөп кеткен. Мындан улам жанында карап жаткан аялы өз убагында дарыгерлерди таба албай калган. Адам өмүрүн сактап калуу медайымдын колунан келген эмес. Ал эми нөөмөттө турган дарыгерге байланышканда өзүнүн атасы ооруп жаткандан улам ооруканадан чыгып кеткендигин билдирген. Бейтап көп өтпөй каза болгон. Ал эми улуттук онкология борборунун жетекчиси шалаакы мамиле жасаган үчүн жоопту дарыгерди иштен кетирген. Кыргызстанда жоокерлердин өлүмүнө байланыштуу бардык аскер бөлүктөрүндө жалпы текшерүүлөр жүргүзүлүп баштайт. Буга аскер кызматын өтөп жаткан учурда аскер кызматкерлеринин өлүмү, алардын сабалышы жана белгисиз себептерден улам нейропсихиатриялык борборлорго жатышы себеп болгон. Жумушчу топко акыркы 5 жылда жоокерлердин өлүмү, өз жанын кыюу, сабалышы боюнча фактыларды чогултуу, аскерлердин өзүн өзү өлтүрүүсүнүн себебин аныктоо, дедовщина түшүнүгүн алдын алуу боюнча сунуштарды даярдоо милдети коюлган. 2022 жылы 5 сентябрдан тартып жумушчу топ өлкө боюнча аскер бөлүктөрүнө мониторинг жүргүзүүнү баштайт. Мониторингтердин жыйынтыгында тиешелүү сунуштар менен атайын доклад даярдалып, ал жогорку кеңешке жөнөтүлөт. Казакстандан Кыргызстанга 10 миллион сомдук малды айдап өтүүгө аракет кылгандар кармалды. Бул тууралуу Кыргыз Республикасынын чек ара кызматынын маалымат кызматы билдирди. Маалыматка ылайык 3 сентябрда Чүй облусунун Панфилов районунда мамлекеттик чек арага жакын жерде Кыргызстандын 2 жараны кармалган. Алар Казакстандан Кыргызстанга 157 баш бодо малды жана 174 баш жандык малды айдап өтүүгө аракет кылышкан. Алдын ала эсептөөдө малдын болжолдуу баасы 10 миллион 460 миң сомду түзгөн. Депутаттар чиновниктердин орус тилиндеги отчетун угуудан баш тартышты. Агрардык саясат, суу ресурстары, экология жана аймактык өнүгүү боюнча комитетинин жыйынында жогорку кеңештин депутаттары орус тилиндеги чиновниктердин отчетун угуудан баш тартышты. Эл өкүлдөрү Кыргыз Республикасынын салыктык эмес кирешелер жөнүндө кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүүнүн долбоорун угушу керек болчу. Мүмкүнчүлүк болсо расмий тилде маалымат берсе мүмкүнчүлүкпү? Сунушта Аманкан Батырбекович, айыл чарба багытында көбүнчө жерлерде бул суу чарба кайсы департаменттери бизди жөнөкөй айыл жериндеги жергиликтүү тургундар көрүп атат. Ошон үчүн өкмөт мүчөлөрү кыргыз тилинде баяндама берсеңиз. Өткөндө кечиресиз Аманкан Батырбекович, ушул боюнча мындан кийин кыргыз тилинде гана сүйлөнөт деп айтылган. Анда расмий тилде дайындалып келсеңиз, анда муну азыр маселени алабыз. Кийинки жыйында баяндаманы кыргыз тилинде, эми урматтуу коллегалар, урматтуу чакырылган коноктор туура түшүнгүлө. Кыргыз тилин, мамлекет тилин биз өндүрүшүбүз керек, анан биз туура чечим кабыл алганбыз. Мындан кийин баяндаманы только гана кыргыз тилинде көрөбүз деп. Рахмат, эмки жолу ошо кыргыз тилинде даяр болуп келесиз. Бул боюнча эми кемчилик боюнча өзүңөрдүн жазаңарды аласыз. Кыргызстандагы Америкалык соода палатасы бардык суусундуктар дагы 20-30 сомго кымбатташы мүмкүн экенин билдирди. Палата салык кызматынын аракеттерине тынчсызданууда. Мамлекеттик салык кызматы алкогольсүз суусундуктарды өндүрүүчүлөр менен дистрибьюторлорду курамында канты бар алкогольсүз суусундуктарга акциз салыгын төлөөгө чакырууда. Палатанын өкүлдөрүнүн айтымында өндүрүүчүлөргө салыкты жогорулатуу жана ага байланыштуу салыктык администрациялоо чыгымдары товардын акыркы наркына түздөн-түз таасирин тийгизет. Күнүмдүк турмушта колдонгон ар кандай алкогольсүз суусундуктун баасы жакынкы аралыкта 20 же 30 сомго кымбаттайт, деди палатанын жетекчиси Дастан Иманалиев. Күзүндө дизелдик майдын баасы дагы да көтөрүлөт. Бул тууралуу Кыргызстандын нефтетрейдерлер ассоциациясынын жетекчиси Канатбек Эшатов биринчи радиого берген маегинде билдирген. Айтымында чекени баанын сезондук өсүшү бир нече себептерге байланыштуу. Бирден бир себеби бүгүнкү күндө Орусиянын ички рыногунда дизелдик отундун тартыштыгы. Мындан сырткары Казакстан сентябрь айынан тарта Орусиянын мунай иштетүүчү заводдорунан белгилүү көлөмдөгү дизель майын сатып алуу ниетин билдирген. Сандар 2021
жылдын октябрынан бери туруктуу өсүүдө. Орусиялык нефтини кайра иштетүүчү заводдордо дизелдик отунун сатуу баасы жыл башынан бери 98%, Кыргызстанда чекене баасы 22,5%га өскөн. Кремльге Чеченстандын башчысы Рамзан Кадыровдун отставкага кетүү тууралуу айткан сөздөрү жетти. Бул тууралуу Орусия президентинин басма сөз катчысы Дмитрий Песков билдиргенин орус басылмалары жазышты. Чындыгында биз бул билдирүүнү окудук, бирок анын билдирүүсү эч кандай ишке ашкан жок. Азырынча биз анын Чечен Республикасын жетектөөнү улантып жаткандыгына таянабыз, деген Песков. 3-сентябрда Рамзан Кадыров видео кайрылуу жасаган. Кайрылуусунда ал президенттик кызматта көп жыл иштегенин түшүнүп жатканын, кетүү тууралуу ойлору бар экенин билдирген. Кадыров 2016 жылдын февраль айында жана 2017 жылдын ноябрында ушундай эле билдирүүлөрдү жасаган. Рамзан Кадыров 2007 жылдан бери Чеченстанды башкарып келет. Ал акыркы жолу 2021 жылдын сентябрында кайра шайланган. Анын мөөнөтү 2026 жылы аяктайт. Казакстандын түндүгүндөгү Костанай облусундагы Токойдогу өрт жакынкы айылдарга да жайылып, бир адам каза болуп, 108 үй толугу менен күйүп кетти. Бул тууралуу өлкөнүн өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдиргенин интернет басылмалары жазышты. Кабарлангандай, өрткө байланыштуу Костанай облусунда өзгөчө кырдаал жарыяланды. Кырсыктын кесепетинен бир адам каза таап, 10 адам жабыркаган. Эвакуацияланган 1800 кишинин 200дөйү мектептерге жайгаштырылган. Бир бөлүгү үйлөрүнө кайткан, айрымдары туугандарыныкына кеткен. Жабыркагандар компенсация же жаңы турак жай талап кыла алат. Өлкөнүн премьер-министри Алихан Смаилов үйлөрдүн курулушун баштап, аларды кыска мөөнөттө бүткөрүүнү тапшырды. Эске сала кетсек, Костанай облусунда тилсиз жоо 2-сентябрда чыккан. Анда Казан Басы айылынан 20 чакырым жердеги Токойдон өрт чыгып, тездик менен жайылган. Кийин жалын жакын арадагы калктуу конуштарды каптаган. Урматтуу теле көрүүчү, бизди социалдык тармактардан да көрүп, жаңылыктар менен алгачкылардан болуп кабардар боло аласыздар. Эфирден Нурдан Султанбекова болдум.